Ассаламу алейкум ажеке дейт. Сүннөт менен жашоо үчүн азыр өтө кыйын болуп калды го дейт. Же техникаларды ташташыбыз керекпи? Бул сүннөт менен жашоо кыйын болуп калды дейт. Эми илгери жашоо деген бизгилер кээ бирлер сакалды коюп, жанагы узун көйнөктү кийип, кепишти кийип, анан кийин жөө жүрүүнү колуна таяк кармап алып, ушуну сүннөт дегендер да бар да. Сүннөт эмне десе, заманынын алдында болуу. Коомду жетелөө ушул сүннөт. Эмне менен жетелейт десе, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам калтырган эки осуят менен жетелейт. Куран жана анын жашоодогу эрежеси. Мына ушул сүннөт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтү бир да доорго, бир да учурга дал кебей койбойт. Эгер кимдир бирөө бүгүнкү күнгө сүннөт түшпөй дегенде ал капыр болот. Ал пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтүнө шек келтирген адам болот. Ал жараксыз болду деген адам болот. Тетирисинче мен ошону иштете албайм десе, бул инсап. Мен иштете албай атам. Мен сүннөттү бүгүнкү жашоого иштете албай атам. Акылым жетпей атат. Же тажрыйбам жетпей атат, же билимим жетпей атат. Түшүнүктүү. Бирок пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтү кыяматка чейин ар бир формацияга, ар бир доорго, ар бир системага түшө турган жашоо тартиби. Ошондуктан бекеринен билим алуу милдет кылынган эмес. Изилдөө керек. Бүгүн өзгөчө Кыргызстанда мен айтам, эгерде Кыргызстанга сүннөт түшпөсө кайерге түшөт анда? Кыргызстанга дал келбесе кайерге дал келет? Мен билбейм анда. Сауд Арабиясына караганда да бүгүнкү күндө Кыргызстанда сүннөттү тургузуу алда канча ыңгайлуураак. Кадырлуу көрөрмандар, мен бул каналдын көрөрманы болгонуңуз үчүн ыраазычылык билдирем жана ушул каналга жазылууну унутпаңыз. Айтмакчы, башкаларга дагы сунуш кылып коюңуз.